Урматтуу улуу ата мекендик согуштун ардагерлери жана ойруктун эмгекчилери, урматтуу кыргызстандыктар, бул улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңишке 79 жыл толду. 9-май улуу жеңишти жана жакшылыктын салтанатын майрамдоонун жалпы элдик күнү. Андыктан сиздерди бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар менен чын ниетимден куттуктайм. Бул күндө биз жыл сайын келечек мойындон бейпил жасообуз үчүн улуу ата мекендик согуштагы кан майданда ажалга тике карап сарылашкан жана оорукта бардыгы фронт үчүн деген ураан астында тыным албай эмгектенген аталарыбыздын, апаларыбыздын эстен кеткис эрдиги менен каармандыгын эскерип келебиз. Согуш далаларында биздин 360 миңдей жердешибиз согушкан. Алардын 100 миңден ашууну кан майдандан кайтпай калды. Алардын арасында сот тутумунда эмгектенген судьялар жана кызматкерлер болушкан. Жогорку соттун көптөгөн кызматкерлери ата мекендин эркиндиги жана душманга басылган бир катар европалык мамлекеттерди бошотуу үчүн жүргөн кан күйгөн салгылаштарга катышкан. Алардын катарында Кыргыз ССРнин жогорку сотунун мүчөлөрү Искагбулов, Чокоев, Воронцов, Бобырев, Анисимов, Присучев, Койчукулов, Игнатов, Галкин жана башкалар болгон. Биз ар дайым кан майданда оттой күйгөн жүрөгү менен окторду тосуп, курман болгондорду эскерип, ардагерлерибиздин алдында башыбызды ийип, ооруктун эмгекчилерине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бейпил турмуш, эркин жашоо, жаркын келечек үчүн кан төккөн ата-бабаларыбызга ар убак милдеттүү экендигибизди унутууга акыбыз жок. Улуу жеңишке жетүүдө биздин аталарыбыздын, апаларыбыздын салымы зор деп башыбызды бийик көтөрүп, сыймыктануу менен айта алабыз. Алардын өчпөс эрдиктери аттуулдук ар намыстын эң жогорку үлгүсү катары эч качан эстен чыкпайт. Ден соолугуңуздар бекем болсун, күйлүү күчтүү болуп арабызда аман болуңуздар. Асманыбыз ачык, көңүлүбүз тынч болсун. Ырыстуу журттун ынтымагы артып, таалайы ташып, Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык өкүм сүрсүн.